Саламатсыңарбы достор. Python тилинде программалоо сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакта Python тилинде программалоодон биринчи ошо Python тилин өзүнүн компьютерге орнотушубуз керек. Ошондон кийин гана программалоону үйрөнүп, Python тилинде программаларды жазганды үйрөнүп баштасак болот. Бүгүн азыр болсо ошол Pythonду компьютерибизге орнотконду үйрөнөлү. Бардыгыңар деле билсеңер керек, Google Chrome браузер же болбосо Microsoft Edge каалаган браузериңер компьютериңерде кайсы программа бар болсо, ошол браузериңерди ачабыз. Мен Google Chrome'ду ачам. Google'да издей турган жерге келип эле Python же болбосо Python checkit.org деп жазып издейбиз. Биз өзүбүз ошол эки Python'дын сайтын ачабыз. Эгерде жөн эле Python деп издеп калсаңар, анда бизге Google'дун списоги чыгат. Ошол списоктон эң биринчи Python checkit.org деген сайтка барабыз. Бул жакта downloads деген шилтеме бар. Downloads деген загрузка деген сөз. Ошол загрузка кылабыз. Downloads'тун ичине кирсек, Python download for Windows деп Python 3 checkit 14.0 деген Python'дын азыркы учурдагы версиясы бар. Биз ошол кнопканы басып Python'ды жүктөп алабыз. Мынакей Python жүктөлдү. Эми ошол жүктөлгөн файлды эле бул жерден загрузки көчүрүлгөн файлдардын арасынан көчкөн файлды алып иштетип запускать этебиз. Эгерде кандайдыр бир уруксаат сурап калса, разрешение компьютер макул деп запустить дейбиз. Мындан тышкары да башка суроолорду берип уруксаат сурап калышы мүмкүн. Ошо эгерде ошондой суроолор чыгып калса, yes, окей же макул деп жооп берип, туура кнопканы баштайбыз. Вот мына эми биздин Python'дын установкабыз башталды. Азыр установка кылардан мурун мен Windows Google Chrome'ду жаба турайын. Бизге экранга жакшы көрүнсүн. Python'ды туура установка кылыш үчүн биринчи алгач ирет могу install деген кнопканы же болбосо install now деген жазууну бассак, установка болуп башталып кетет. Ошону баштай электен мурун могу астыдагы турган эки бөлүккө галочка коюп, отметка коюп коебуз да. Add Python exe to path дегенге, анан use admin privileges when installing PyExe дегенге чекит галочка коюп, отметка кылып белгилеп койгула. Ошондо Python'ыңар туура установка болуп, туура командаларды жазганда иштегендей болот да. Вот ушул экөөнү обязательно сөзсүз түрдө койгула. Андан кийин гана биз install now деген кнопканы жазууну бассак, Python дагы сурайт уруксат, да деп жооп беребиз. Python установка болуп компьютерибизге орнотулат. Установка бүткүчөктү күтөбүз. Өзүңөр билсеңер керек, эгерде Python тилин үйрөнөм десеңер, Python эмне себептен популярдуу, кайсы жерде колдонулат, балким өзүңөр окуп билип деле көргөнсүңөр. Эгерде Python жөнүндө жакшы билбей, мындай сыртынан эле угуп популярдуу тил экенин билип жүрсөңөр, кайсы тармакта, IT тармагында кайсы жерде колдонулат бул Python тили, эмнеге колдонулат, жана башка кыскача ошол Python тили жөнүндө маалыматты видеонун астындагы баяндамада описаниясында шилтеме таштап коем. IT окуу деген кыргызча вебсайт бар. Ошол кыргызча вебсайтты түзүп койгом. Ошол жерде толук текст түрүндө жазылган Python тили жөнүндө толук маалымат бар. Ошол шилтеме аркылуу көрүп, Python тили менен толугураак таанышсаңар болот. Вот азырынча болсо Python тилин компьютерге орнотуп даярдап алалы. Андан кийинки видеолордо болсо биз уже Python тилин өзүн үйрөнүп баштайбыз. Мына өзүңөр көрүп тургандай Python орнотулуп бүттү. Бүткөндөн кийин close деген жаап коюу деген кнопканы басабыз, же болбосо бул жерде крестик кнопканы басып коебуз. Python компьютерибизге орнолду. Эми Python'дын компьютерибизге орнолуп чын эле иштейт экенин текшеребиз десек, Windows'тун кнопкасын, пуск деген кнопкасын басабыз. Бул жерден все деп бардык компьютерибизге орнотулган программалардын списогун ачып алабыз да, бул жерден келип издесек, Python бияктан чыгыш керек. Же болбосо бияктан таппасаңар, сразу эле Windows'тон поисктө пуск кнопканы басып, Python деп издесеңер, Python IDLE деп чыгат. Вот приложение депчи. Ошол эки IDLE'ни бассаңар, Python'дын интерпретатору иштеп баштайт. Бул IDLE Shell 3 checkit 14.0 деген. Анан ушул жерден биз Python'дын коддорун жазсак болот. Мисалы үчүн
print hello деп жазып коелу, жөн эле саламдашуу. Эгерде жазып иштетип койсок, бул бизге кайра hello деп жооп берет да. Эгерде ушинтсе, анда ушул программаны иштетип print hello деп жаза турган болуп, жообун алсаңар hello деп, анда Python силерде иштеп атат. Дагы бир Python'ды компьютерибизге туура орнотулган текшерүүнүн дагы бир жолу бул пускка барабыз. Поиск кылган жерден PowerShell деп Windows PowerShell деген программаны издейбиз. Windows PowerShell деген программа чыгат. Бул терминал же болбосо консольный программасы Windows'тун. Ушул консольго же терминалга Python деп жазабыз. Python деп жазып Enter бассак, Python 3.14 деп туура версиясын көрсөтөт. Анан мөрөкүл 3 чоң белги же стрелочкалар менен Python'дын код жазууга болгон чакыруусу да. Анан бул жерге да жазып көрөбүз. Print тырмакча hello тырмакчаны жабабыз, кашаны жабабыз, Enter бассак, Python бизге hello деп жооп берет. Эгерде силердин компьютериңарда ушул мен аткарган операциялар, командалар иштесе, анда Python силердин компьютериңарга туура орнотулду. Демек, анда мындан ары уже Python тилинде программаларды код жазып, ошол жазган программаларыбызды иштете алабыз деген, баягы иштете алсак болот деген сөз да. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Python'ды компьютерибизге орноттук. Эмки сабакта код редактор деп коет. Бул Python тилинде же болбосо негизи эле башка программалоо үйрөнүп атканда программабызды код менен код жазабыз. Ошол кодду жаза турган инструменттерди орнотобуз. Экранда менде Visual Studio Code деген бар. Ошол Visual Studio Code'то дагы Python тилинде программаларыбызды жазсак болот. Бирок Visual Studio Code'ко караганда Python'га өзүнүн ылайыктуу дагы бир инструменти бар. Ошол инструментти эмки сабакта компьютерибизге орнотуп, туура настройкалап алабыз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Көңүл бургандарга чоң рахмат.